Матраимов иши. Эркиндиктин баасы 2 миллиард сомбу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка чыкпоо жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди 20 октябрда Бишкектин 1-Май райондук соту кабыл алды. УКМКнын кызматкерлеринин курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. 2 миллиард төлөп берем дегениңизде эми күнөөңүздү мойнуңуз калганды түшүндүрө берем. Алай. Балда. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткармай болду. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткарат. Бул тууралуу маалыматты мекемеден тастыкташты. Эске салсак, 20 октябрда Тулеев 1-вице-мэр болуп тайындалган. Кийинчерээк Сурахматов мэрлик кызматтан кетип жатканын билдирген. Буга байланыштуу мэрдин милдетин Тулеев аткармай болду. Белгилей кетсек, мэрди шаардык кеңеш шайлайт. Талапкерлерди фракциялар менен көпчүлүк коалиция. Ошондой эле премьер-министр сунуштай алат. Бишкекте Нариман Тулеевке каршы митинг өтөт. Бүгүн 21 октябрда Бишкекте Нариманга каршы митинг өтөт. Бул тууралуу жарандык активист Төрахан Жусубеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Урматтуу мекендештер, эски Бакиевдин кадры Нариман Тулеевди кетирүү митингине чакырабыз. Митинг бүгүн саат 10:00 мэриянын имаратынын алдында өтөт деп жазылат билдирүүдө. Бүгүн Нариман Тулеев 1-вице-мэр болуп тайындалды. Мэр Азиз Сурахматов кызматтан кетип, мэрдин милдетин Тулеев аткармай болду. Баласын миллион теңгеге сатууга аракет кылган аял кармалды. Казакстандын Шымкент шаарында баласын миллион теңгеге сатууга аракет кылган аял кармалды. Бул тууралуу маалыматты Шаардык милиция департаментинин басма сөз кызматы билдирди. 11 январда 1993 жылы төрөлгөн аял кармалды. Ал жергиликтүү тургунга баласын сатууга аракет кылган. Тергөөнүн жыйынтыгында аял күнөөсүн толугу менен мойнуна алды деп жазылат маалыматта. Садыр Жапаров Атамбаевдин кылмыштарын айтып берди. Алмазбек Атамбаев кылмыш жасагандыгы үчүн абакта отурат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров чет өлкөлүк телеканалдардын бирине берген маегинде билдирди. Журналисттин сиздин тарапташтарыңыз абактан алып чыккандан кийин өкмөт башчы болдуңуз. Атамбаевди да сиз чыккан күнү тарапташтар алып чыкты. Ал эмнеге кайрадан абакка кирди деген суроосуна Жапаров жооп берди. Кыргызстандын 100% эли менин саясий куугунтук болуп камакта отурганымды билет. Мен чет өлкөдө жүргөндө жасалган кылмыш ишин мага тагып коюшту. Караколдо губернатор менен тургундардын ортосунда чыр чыкканда мен чет өлкөдө жүргөнмүн. Мен 2017 жылы Кыргызстанга кайтып келгенде Атамбаев мени башаламандыктын уюштуруучусу деп камакка отургузду. Атамбаев өзү болсо Кримтөөл Батукаевди абактан чыгаргандыгы үчүн, Кой Таш окуясында аскер кызматкерин аткандыгы үчүн соттолгон. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылгандыгы үчүн кармалды. Менде күнөө жок. Аны соттор да, прокуратуралар да билишет деп билдирди Садыр Жапаров. Мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге жана ушундай бир кирешелүү тармактарга должностторго койгондо акча менен коюп калган экен да. Көнүп алган да. 30 жылдан бери ошол өзүнүн ар бир должносттун ставкасы бар да. Ошону менен коюп көнүп калышкан. Мына болуп турганыма бир 10 күн боло элек, менин жакындарыма, мисалы уулума чыгып туруп, мына $300,000 бере коелу, баланча жерге кое кой мени деп чыккандар болуп атат мынакей. $50,000 берели, түкүнчө жерге мени кое кой деп чыгып атышат да мынакей. Алардын бардыгын биз жок кылып, таза мамлекетке айлантабыз деп атабыз. Бул менин айтайын дегеним, мына 30 жылдан берки орноп калган коррупция. Булар баягы ойлоп атат окшойт, жакындар аркылуу ошо акчаны берип эле мурдакыдай жумушка турабыз деп. Мындан ары андай бул. Урматтуу мекендештерим, мекенчилдер, тарапташтар, биринчиден баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Жеңишибиз жалпыбызга кут болсун. Кудайдын кудурети жана силердин күчүңөр менен жеңишке жеттик. 10 жылдап жасаган эмгегибиз кайтты. Жакшы тилек, асыл үмүттөр менен күндүр-түндүр иштерди баштадым. Тыным жок иштеп жатам. Себеби мага ишенген элдин үмүтүн үзүп койсом, анда мындан ары эл эч бир саясатчыга ишенбей калат. Элдин ишеничи өчкөндөн кийин мамлекетибизге коркунуч туула баштайт. Экинчиден, менин Одноклассник, Facebook, Instagram, WhatsApp, социалдык түйүндөрдө байланышы бар досторум мага капа болбой туруңуздарды суранам. Телефон караганга 1 мүнөт дагы убакыт жетпей жатат.
Айрыкча WhatsApp'тагы достор группаларга мынайым карабай кетти деген сыяктуу таарынычтарды жазып жатыпсыздар. Үстүбүздөгү жылдын 6 октябрынан бери 30 миңден ашык SMS билдирүүлөр, 2 миңден ашык телефон чалуулар келиптир. Мен баарын карай алган жокмун. Мындан ары деле караганга убакыт жетпейт экен. Менин мойнумда достор эле эмес, эми 6,5 миллион элдин тагдыры турат. Түшүнүү менен туура кабыл аласыздар деп ишенем. Ошондуктан жок дегенде бир 5-6 ай мамлекеттин ишин бир нукка салып алганга чейин таарынбай туруңуздарды суранам. Андан кийин болсо мурдагыдай эле группаларга кирип, маалыматтар менен алмашып, кабарлашып турабыз. Сиздерди терең урматтап, Садыр Жапаров. Ысык көлдөгү 2 жаштагы Азирет ойноп жүрүп ысык сууга күйүп калды. Ысык көл районунун Боз Тери айылынын 28 жаштагы тургуну Жаңыл Кыргызбаева 4 баланын апасы. Жакында эле 3-чү баласы кырсыктап, денесинин 65% ысык сууга күйүп калган. Алгач ысык көлдө дарыланып, учурда Бишкек шаарындагы ооруканада жатат. Өзүм иштебейм, жолдошум Нурбек Арыкбаев Жетөгүз районунун Жетөгүз айылынан болот. Күнүмдүк ар кандай жумуштарда иштейт. Балабыз Азирет Кыргызбаев 2018 жылы 13 июнда туулган. Азирет 3-чү балабыз. Ушул эле жылдын 4 октябрь күнү саат 14:00 чамасында кир жууганга суу жылып жаткан. Балам үйгө кирип велосипедин алам дегенинен азыр алып берем деп огород жакка чыгып кеткен болчумун. Катуу чыңырганынан чуркап барсам, атасы кийимин чечип баштаптыр. Мен дагы шымын чече калып дароо эле ооруканага алып жөнөдүк. Барарыбыз менен жандандыруу бөлүмүнө жаткырды. Андан кийин дарыгерлер үйүңөргө бара бергиле. Бүгүн түнү өзүбүз карайбыз дегенден үйгө саат 19:00 кеткенбиз. Ошол учурда 4-чү балам боюмда болчу. Саат 20:00 толгоом башталып, кайра ооруканага бардым. Ошентип саат 21:35 4-чү баламды төрөдүм. Эртеси күнү жолдошум Азиреттин жанында жатты. Бир жума Чолпон атанын ооруканасында жатып, Бишкекке жолдомо берилди. Ошентип күйүктөр бөлүмүнө жаткырылды. Биринчи 3-4 күндөй наркоздо уктап жатыптыр. Азыркы учурда 6 капельницаны бир алып жатат. Кан куюп жатышат. Эми терисин алмаштыруу боюнча операция болот экен. Толук маалымат бере элек. Бирок дарыгер операция болот деп айтыптыр. Канча акча керектилери айтыла элек. Азыр дары капельница кыйлуу күнүнө 2,5 миң 3 миң сомдун тегерегинде каражат кетип жатат. 3-чү даражадагы күйүк деп айтышты. Денесинин 65% күйүп калган, деди Азиреттин апасы. Жардам берүүчүлөр үчүн колуна кишен салынган Райымбек Матраимовдун сүрөтү тарады. Социалдык түйүндөрдө колуна кишен салынган Райымбек Матраимовдун сүрөтү тарады. Белгилей кетсек, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан бүгүн 20 октябрда кармалды. Ага 2016 жылдан бери бажы тармагында коррупциялык схема уюштурган деген айып тагылууда. Учурда сотко чейинки өндүрүш алкагында териштирүү иштери башталды. Садыр Жапаров: өлкөдө демократия болобу жокпу, Россия эмес, өзүбүз аныктайбыз. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эл аралык Ал Жазира телеканалынын журналистинин Россиянын президенти Путин айткандай, анын айланасында демократиялык режимдердин болушун каалабаганда демократиялык багытты карманууну канчалык реалдуу, сиз демократияны куруу багытын уланта аласызбы деген суроосуна жооп берип жатып билдирди. Биз Россия менен 1850 жылдан бери мамиледе жүрөбүз. Биздин мамилебиз болгон жана боло берет. Биздин тышкы саясат Орусия менен болот. Ал эми ички саясатыбызды, өнүгүүнү, демократияны өзүбүз аныктайбыз. Россия биздин стратегиялык өнөктөш бойдон калат. Ошондой эле биз башка өлкөлөр менен өз ара пайдалуу мамиледе болобуз. Бизде демократия болобу жокпу деп эч ким бизге буйрук бере албайт.